Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бул учактын ичинде 200 адам болгон. Учактын канаты өрттөнүп кетти. 200 адам эвакуация болууда. Ата-энесин да тааныбай калган жоокер таяк жегенин айтып берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Туугандар, барыңарга салам. Сонун жаңылык буйрулса, сентябрдын 10-на чейин Москвада легалдашып алууга мүмкүнчүлүктү узартып берди бизге. Россия чет элдиктердин өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштырууну 10 сентябрга чейин узартты. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул чечим мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарга, анын ичинде кыргызстандыктарга өзүнүн укуктук макамын иретке келтирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Россия президентинин жарлыгы боюнча чет элдиктер 30 апрелге чейин документтерин жөнгө салышы керек болчу. Булак Спутник кежи. Берди туугандар, 10 сентябрга чейин реестрден чыгып легалдашып алууга бизде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Видеону тез-тезден башкалар менен бөлүшүп койгула. Барыңарга ийгилик туугандар. Ата-энесин тааныбай, депутат Кылычбаев армияда жоокер сабалганын айтты. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев армияда милдетин өтөп жаткан жоокер сабалганын айтты. Сузак районунан кайрылуу түштү. Былтыр 30 октябрда армияга чакырылып, 81497 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан баланын ата-энесин 4-5 күндөн кийин кайра чакырып, балаңыз ооруп калды дешиптир. Алар барса, бала ата-энесин тааныбай койгон учур катталган экен да. Бала армияга барарда медициналык текшерүүдөн ден соолугу жакшы деп өтүптүр. Бул иш боюнча биз да прокуратурага кайрылганбыз. Бирок бала менен тергөө жүргүзүүгө мүмкүн эмес, ал өзүн өзү жакшы билбей жатат деп, аны психоневрологиялык диспансерге жөнөтүшүптүр. Кийин ал баланы мен өзүм кабыл алдым. Адекваттуу эле бала экен. Анын айтымында аскер бөлүктөгү прапорщик башына уруптур. Өзүмдү жоготтум. Ошондон башка нерсе билбейм деп жатат. Бул ишти жакшы карасаңар, ден соолугу жакшы кетип, кайра ал жактан инвалид болуп келгени. Апасынын көз жашын карасаңыз, чыдап тура албайсыз, деди ал. Башкы прокурордун орун базары Үмүткан Коңкубаева факты боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүнү убадалады. Болуп калыптыр да. Бул эме боюнча, иш боюнча биз дагы кайрылганбыз, прокуратурага карап бериңиздер деп. Бирок бала менен тергөө жүргүзгөнү мүмкүн эмес. Бала өзүн жакшы билбей жатат деп, психиатрический, психоневрологический диспансерге жөнөтүшүп, леченияга алып келсин деп эме кылышты. Кийин мен ал баланы өзүм кабыл алдым. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кытайда Дональд Трамптын элеси түшүрүлгөн дараткана шоткаларынын сатылышы өстү. Кытайда Дональд Трамптын элесиндеги дараткана шоткалары сатылууда. Бул АКШ менен Кытайдын ортосундагы тарифтик согушка байланыштуу экенин Audit Central билдирди. Ухандагы ресторандардын бири кире беришине АКШнын кардарларынан кошумча 104% тейлөө акы салынат. Эгер даттанууларыңыз болсо, АКШ элчилигине кайрылыңыз деген жазуу илингени да көңүл бурдурат. Эми 50 000 сомго чейин карызы барларга өлкөдөн чыгууга чектөө коюлбайт. Мамлекеттик салык кызматы чет өлкөгө чыгууну чектөөнү жеңилдетет. Ведомстводан билдиришкендей, эми 50 000 сомго чейин салык карызы бар жарандар алдын ала милдеттүү төлөмсүз өлкөдөн чыга алышат. Мындай чечимди салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов кварталдын жыйынтыгы боюнча ведомствонун коллегиясында демилгеледи. Бул салык төлөөчүлөргө карата ийкемдүү жана сый мамиледе болууну чагылдырат. Салык кызматынын төрагасынын айтымында, иш жүзүндө 2 000 сомдун тегерегинде карызы бар жарандардын чыгуудан кечигип калган учурлары көп болуп, дарылануу, окуу, иш сапарларын үзгүлтүккө алып келген. Жаңы демилге боюнча, эгерде текшерүү учурунда жарандын карызы бар болсо, ал аны ошол жерден QR-коддун жардамы менен төлөп, ашыкча формалдуулуксуз сапарын уланта алат. Жаңычылдыкты жакынкы айларда ишке ашыруу пландалууда. Салык кызматы мындай жол менен жарандардын жашоосу жөнөкөйлөтүлүп гана тим болбостон, мамлекеттик органга болгон иши
ишеним жана салыктын чогулушу да жогорулай тургандыгын баса белгилейт. Казакстанда Акимдин орун басарына ок атуу болду. Белгисиз адам Шымкент шаарынын вице-мэри Руслан Берденовго ок атып, ал жаракат алды. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, окуя 21 апрель күнү кечинде болгон. Анда акимияттын алдынан белгисиз адам ага ок чыгарган. Айрым маалыматка караганда ок атуу кызганычтан улам болгон. Ок аткан адам Руслан Берденовдун кол алдындагы кызматкери экени айтылды. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Полиция окуянын бардык жагдайлары аныкталарын баса белгиледи. Ичинде 200 жүргүнчү болгон. АКШда учактан учар алдында өрт чыкты. Америка Кошмо Штаттарындагы аэропорттордун биринде Airbus A330 учагында өрт чыгып, 200дөн ашуун адам эвакуацияланды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда, учак Атлантага учууга даярданып жаткан, бирок кыймылдаткычтын биридеги газ чыгаруучу түтүгүнөн жалын чыкканы байкалган. Учурда жеринде куткаруу, өрттү өчүрүү иштери жүрүп жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Люк ичиндеги жылкы териси менен башы. Тургундар ишканага нааразы. Тургундарды түйшөлткөн тери заводунун жыты. Сокол медиа редакциясына Бишкек шаарында жайгашкан Пригородный айыл өкмөтүндөгү тери заводуна байланыштуу даттануу келип түштү. Окурмандын билдирүүсүнө караганда, аталган тери ишканасынан көп жылдан бери адамчыдагы сасык жыт чыгып, айлана чөйрөдөгү тургундардын жашоосуна чоң түйшүк жаратып келет. Өзгөчө күн ысыган маалда жыт андан бетер күчөрүн айтышкан. Мындан тышкары заводдун тегерегиндеги чоңкурларда малдын башы териси ташталып жаткандыгы, бул көрүнүш санитардык нормаларга такыр жооп бербей турганы да баса белгиленген. Жергиликтүү жашоочулар тиешелүү органдардан бул маселеге көңүл бурууну жана тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылышууда. Жылкынын башы буякта, янында териси жатат люктун ичинде. Бул жайында сасык курттайт да буякчы. Территориясы.